Рахмат, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Нурланбек Турумбек айтты, сыйга сый, сырайка бал деп. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз, көп сөз айтпай. Биз тарапка көптөгөн сын пикирлер айтып жатасыз. Биз эч кимдин ээрчимеси эмеспиз. Өзүбүздүн пикирибиз, өзүбүздүн оюбуз бар. Ар бир маселеге. Өткөндө бул маселеге биз арис үчүн эле каршы болгонбуз. Проектти колдогонбуз. Азыр сураштырып келсек, өзүңүз угуп жатасыз, аристен башка эч ким кала албайт деген үчүн колдоп жатабыз. Андан тышкары айтып атасыз, жообун аласың деп мен коллегамга. Эч кандай жооп албайт, биздин айткан сөздөргө эч кандай комментарий бербейсиз. Берсеңиз өзүңүзгө тиешелүү сөздөрдү угасыз. Мындан кийин токтотуңуз бизге акыл үйрөткөндү. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, кийинки сөз Адахан Кимсанбаевичке берилет. Биздин кесиптештер мен көтөргөн маселени көтөрүп, менден да каттуураак сындап алыптыр эле, бирок силердин бир туура жериңер бар. Туура жыйынтыкта чечимди туура кабыл аласыңар. Чолпон Алыевна, өзүңөрдүн акылыңар жетпей, башка жактан албай өкмөт иштетпейсиңби деген суроого жооп жок болуп калды. Мен ушундай деп айтар элем да, өзүнүн акылы бар жигиттер менен кыздар Чолпон Алыевна өкмөткө кире албайт. Себеби алардын белдери бекем, ийилип, жасакерленип салам бере албайт. Же алардын ата-энелери, же туугандары жогорку кызматтарда иштешпейт. Бул жөнөкөй эле, себеби бирөө гана. Ошон үчүн акылдуу жигиттерибиз менен кыздарыбыз Кыргызстандан чыгып кетип баратат. Трагедиябыз ушунда. 2-3 мүнөттөн кийин мен жооп берейин деп Аристин жетекчисинин орун басары айтты. Ушул мезгилге чейин канча каражат колдондуңар дегенге. 2-3 мүнөт эмес, 30 мүнөт өттү, барбы? Канча каражатты иштеттиңер? 416 миллион доллар каралган. Каралган эмес. Ушул мезгилге чейинки иштеткен акчаңар. Ушул анда отнять 320 миллион. 19 жылдын ичинде канча акча иштеттиңер? 68 миллион. Бүгүнкү күндө мен азыр сизге мына 320 миллион доллар деген бул 5 жыл 2018 жылдан баштап аткарылган долбоорлор боюнча. 19 жыл өттү. Курулганыңарга 19 жыл өттү. Канча акча иштеттиңер? Мен бул боюнча толук маалымат сиздерге берейинчи, Адахан Кимсанбаевич. Айтпадыңызбы 3 мүнөттөн кийин берейин? Адахан Кимсанбаевич, бул маалыматты биз жазуу иретинде мен тактап берейинчи сиздерге. Менен такташып эметип берели. Анткени негизги каражат алуучу бул финансы министрлиги болуп саналат. Ошо финансы министрлигинен толук маалымат алып сизге расмий түрдө жооп берели. Андан кийин эгер Чыңгыз Азаматович, эгерде министрлерге караганда, өкмөткө караганда биздин кээ бир депутаттар жакшыраак маселени билген болсо, бул жака чыгарыңыз кийинкиде. Мен ошолордон сурайын да, ошолорго суроо берейин. Кийинкиде ушундай болсун. Бизде практикада ушундай болгон, парламентте ким кайсы мыйзамдын долбоорун коргоп жактаса, ал трибунада турган. Биз депутаттар ошого суроо берчүбүз. Мен Атажановго бермекмин ушул 5 канча суроолорумду. Эгер баарына жооп берген болсо, 2 колумду көтөрүп, Азамат баракелде деп колдоп бермекмин. Бирок менин күмөнүм бар, бир суроого жооп береринде. Бул ушул. Экинчиден, мен бир да депутаттын атын атаган жокмун. Бирөөнүн да фамилиясын атаган жокмун. Бул жогорку кеңештин позициясын айтып атам. Үчүнчүдөн, шымыңарды чечип башыңарга кийип алга дегенде өзүңөргө албагыла дагы, алып алсаңар, мүмкүн алардын бир туугандарысыңар, мен өкмөттүн тарабын айттым мен. Эгер өкмөткө айткан сөзгө тызылдап кетсеңер, жигиттер ордуңарды алмаштыргыла да трибунага чыккыла. Биз өкмөткө айткан мен туура сыйлык аласыңар, эгемендүүлүк келет, башка келет. Мага асылбай көпчүлүксүңөр, билгениңерге добуш берип өткөрө бергиле. Сенин атыңды да атабайм мен, фамилияңды да атабайм. Ты слишком много берешь. Менин атымды атап атасың. Мен сен барсыңбы, жоксуңбу, бул жерде мен көңүлгө да. Жыйындан кийин эме баарыбыз калбайлыбы? Сүйлөшөлү чогуу. Жок, мен муну эки жигитке айтып атам. Мен силердин фамилияңарды өмүрүмдө атаган эмесмин. Мына экөөңөргө айтып атам. Мадумаров Адахан деп мени атап атасыңар, экөөңөр силер. Ким эрте кетет, аны Кудай билет. Кудай билет. Ошон үчүн мен силердин сыйыңарга муктаж эмесмин. Ошондуктан
Урматтуу коллегалар, мындай кылалы. Эгерде ким долбоорду мыкты тааныйм, билем деген болсо, трибунага чыксын кийинкисинде. Биз ошолордон сурап алалы. Эгер өкмөт жооп бере албаса, биздин коллегалар жооп берсин. Рахмат. эме Келгиле мына ондай. Азыр бир маселе боюнча ушул комитетте комитетте деп едим бе там. Концертте карап албасак болбой атат да, мындайраак турсаңар. Сөз мындай да, Ильяс. Мына сен акыркы күндөрү, акыркы концерттерибизде сен биз менен жүрүп атасың, туурабы? туура Туурабы? ооба туура Кээде канбек оң келип каласың, кээде канбек жок, сен жаңгыз келип каласың. Деги бирок негизги иштеген ишиң биз менен эмес да. ооба туура Неме группаңардын аты эмне эле жанагы? Биздин группанын аты Беш Тапан Кодулар тобу да. Жок, беш тапан экениңерди билбем. Тиги макамыңар эмне дейм да? Бизде макам деген түшүнүк жок. Мына көрдүңбү? Силер өзүңөр түшүнбөйсүңөр да. Сабатсызсыңар, билимсизсиңер десе ишенбейсиңер. Туура. Туурабы? Туура айтып атасыз. Булар Булар дайым даярына келет да. Айтса анан жаман көрсөт. Мен айтайын дегеним мындай да. Биз менен ойногон интермедияларды барып алып туруп, биз барбаган айылдарга ойнойт кезген. Туурабы? Туура. Эми Абдулака мындай да. Эми биз мына маданиятты мындай кичине болсо да өнүктүрөлү деп сиздер барбаган айылдарга атайын барып ойноп беребиз ооба. Жок, баргыла, барбагыла деген эчтеңеси жок. Бирок кандай деңгээлде ойноп атасыңар? Кеп ошондо болуп атпайбы, туурабы? Жаман туура айтып атасыз. Эл кандай кабыл алып атат аны? Ошондо болот. Жок, эми мындай да Абдулака, эми байкуш айылдын карапайым эли дагы жанагы губернатор, аким дегенди билбесе же укпаса, жок дегенде алардын кылып аткан ишин через биз аркылуу көрүп билип турсун деп эле ойноп атабыз дейм силер ойногондо. Туура. Туура айтып атасыз. Жок, мындай да. Мен жакшылап ойлонуп көрсөм, булар апарып туруп биздин немени сатат экен. Бул жанагы Аристен айырмасы жок эле далдалчылар экен. Тура. Сен же мунуку туура де, же меники туура де. Тигиники да туура, мунуку да туура дей берген туура эмес. Вообще-то өкөңкү тең туура. Мындай карагандачы. Адамдын позициясы болот өзүнчө. Тигиники да туура, сеники да туура, аныкы да туура дей бергенде азыр современный тил менен пактачылар деп коет, пактакорлор деп. Туура. А мындай сөздү биз илгери бетине эле ачык эле айтчыбыз, шестеркалар деп эле. Туура. Урматтуу Адахан, жок, Абдулда Кемелович, сиз биздин антип үстүбүздөн издоасына кылбаңыз. Биз дагы билими бар адамдар тура. Менен айткым келип атат. Айтчы, кагазы жок эле, айтчы акыры. Менен айт. Мен айтам десем, кагаздарды, кагаз эмес экен, кагазды карабай туруп деле айтам. Сизди сыйлап урматтаган үчүн калың элдин алдында Урушкун келип атабы? Урушка кагаздын эмне кереги бар? Айт жөн эле. Айта турган оюңду. Урушкун келип атабы өзү? Сиз антип мага кыйкырбаңыз. Мен сизге көчөдө калган адам эмесмин. Менин дагы өзүмүн Эмне айткың келип атат? Айтчы. Өлүп кетсең да мындай жөн эле. Айтчы жөн эле. Айтчы жөн эле. Ишене. Башым. Башым. Ай башым. Башыңа кагаздын эмне кереги бар башыңа? Жөн эле айтчы жөн эле. Мындай мен барбы өзүңөр? Кантире көмө. Көчүгүм. Ай